сөз Адахам Кимсанбаевичте. Рахмат. Азыр Нурлан мырза көтөргөн маселе бул концептуалдуу маселе. Биздин укугубуз жок, баа бере албайм деп чыгып кетиши ал туура эмес. Алар кыргыз мамлекетинин атынан отурат ошол жерде. Кечээ биз мамлекеттик думага жасаган сапарыбыздагы көтөрүлгөн маселенин 70-80% ошол азаматтар чечсе болмок отуруп. Бирок алар чечпей атат. Алардын үнү да угулбайт. Керемет айлыктарды алышат экен дейт, бирок биздин өлкөгө кандай пайдасы бар деген маселе туулуп атат. Эмне пайда табабыз биз эгер алар биздин улуттук кызыкчылыкты коргой албаса, биздин жарандардын убактылуу ошол жерде түзүлгөн бир маселелерин чече албаса, эмне максатта? Алардын мындай бир аткаруу милдеттери жөнүндө кабарыңыз барбы сиздин? Эмне милдет аткарышат? Бар. Мисалы, ар бир министрдин өзүнүн направлениясы бар. Маматканов бул деген бажы сферасын көзөмөлдөйт. Асанбеков болсо инфраструктура сферасын көзөмөлдөйт. Бул Баракелде, бажы маселесин караса, ээктин келишими боюнча биздин Кыргызстандан караколдон чыгабы, нарындан чыгабы, лейлектен чыгабы, жашылча жемиштердин баары Калининградка чейин токтоосуз өтүшү керек. Келишим ошондой. Бирок бизде 100 000 деген тонна жашылча жемиштер Москвага барып кайра кайтып атат, Россиянын чегинен. Же Мамыткановдун же Темирбеков дедиңерби? Же Асанбековдун экөөнүн үнү чыктыбы ушул маселе боюнча? Эмне үчүн баягы милдеттемелер аткарылбай атат? Ошол уюмга мүчө болбогон биздин кошуна мамлекеттердин жашылча жемиштери дагы токтоосуз түрдө өтөт. Товар обороты дагы 7 миллиард долларга чейин кетип баратат. А биз ошол уюмдун мүчөсүбүз, толук кандуу пайдалана албай, биздин дыйкандардын бүтүндөй өстүргөн жер жемиштери чек арадан өтпөй кайра кайтып келатат. Сиздер ошол эки азаматты чакырып алып, экөө тең мына жерде аябай каттуу айтышат эле. Биз өлкө үчүн, эл үчүн, калк үчүн бардык нерсеге даярбыз деп. Мына кеткенден бери канча убакыт өттү, үнү чыкпайт го такыр. Департаменттин директорлорун айтпай эле коелу. Бул келишим стандарттык келишим, муну колдойбуз, маселе жок. Өзгөртүү, түзөтүү киргизе да албайбыз. Бул жөн эле баягы формализм. Толук формализм. Бирок ушул келишимдин ичинде, келишимден чыкпай, келишимдин алкагында жанагы Нурлан мырза көтөргөн маселени чакырып алып келип, ордуна коюп коюшуңар керек. Же бар бол, же жок бол деген маселени коюш керек. Эт менен челдин ортосунда жүрбө деген маселени коюш керек. Мен түшүнөм, сиз министрдин орун басары катарында баа бере албайсыз, бирок биз депутаттар элдин өкүлү катарында ушуну айтып коюшка милдеттүүбүз. Керекпи ички жөнгө салуучу механизмдерин сунуштагыла жогорку кеңеш кабыл алып берсе, маселе жок. Ушуну эске алып койсоңор, маселе жок. Сизди ушул жерден колдоп кетким келет. Абдан туура нерселерди айтып көтөрүп кеттиңиз. 26-27 майда бүт министрлер бизге Кыргызстанга келет. Өзүңөр билесиңер, биз бул жылы төрагалык милдетин аткарып жатабыз. Ошонун алкагында бизде чоң форум болот. Президенттердин катышуусу менен бүт министрлер келет. Биз Кудай буйрса, ошо силер депутаттар менен чогуу силерге мындай бир конференция уюштуруп бергенге иш аракеттенебиз да. Рахмат. Рахмат. Кимде бар суроо? Алишер Абдуллаевичте сөз. Андан кийин Нуржигит Кадырбеков сизде. Рахмат. Чолпон Алыевна, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Урматтуу министрдин орун басары, ошол азыркы айтылып аткан эки министр боюнча сиздер булар дайындалгандан бери канча жолу жолугушуу өткөздүңүздөр? Акыркы жолу сиздер менен бир кеңешме, бир жолугушуу, бир отчетун бердиби? Дагы бир жолу айтып кетким келет, булар деген эл аралык кызматкерлер. Мисалы, мына оондо Гутерриш отурат, ал португалиялык, бирок ал барып Португалиянын кеңешине мындай эч кимсине отчет бербейт да. Бул деген ушундай эл өзү принципте эл аралыктын бир уюмдун иштөө принциби. Бирок мына алар келишет бизге. Мына бу дайындалгандан бери эки жолу келишти. Биз ошо Москвага барганда же ушул өкмөт аларылык отурумдарга баратканда ошол жактан жолугушуп сүйлөшүп турабыз.
Рахмат. Булардын айлык маяналарын ким төлөйт? Евразия экономик комиссиядан. Кызыңыз. Биздин мамлекеттен төлөнбөйт, э? Негизи ушул биз ошол 5 мамлекетке мүчө болгондон бери кандай пайда алып келди бизге? Биздин таламыз талашып, азыр Адахан Кемсамаевич айтып атат, мисалы кечегинде республика аралык бул мамдумага барышты, ушундай чоң жолугушууларды өткөрдү. Ошолорго алар катнашып бир өздөрүнүн айтканга укугу барбы алардын? Чын айтсам, сурооңузду түшүнбөй калдым. Кайра кайталап коесузбу? Кандай дейсиз? Биз ЕЭПке киргенден эмне алдык дейсизби же ушул эки жараныбыздан эмне пайда алдык деп атасызбы? Жок, биз именно ЕЭПке киргенден бери кандай пайдалар болуп атат? Ошо эки министрдин аткарган жумуштары менен биздин мамлекеттин атынан бир конкреттүү бир сөз сүйлөп бир результат жасап атабы же жөн эле отурушабы алар? Уруксат берсеңиз, расмий тилимде айтып кетейин. Плюсы автохождения в ЕС, вы знаете, да, около миллиона граждан у нас находятся за рубежом, осуществляя свою трудовую деятельность. Вхождение в ЕС стало для них эффективным, можно сказать, механизмом для того, чтобы их права уравнялись с гражданами той страны, где они осуществляют свою деятельность. Если вы заметили, даже несмотря на кризис, который произошел, поступления от наших граждан остались же на том уровне $2,5 миллиарда ежегодно примерно. Кроме того, у нас, если вы вспомните, до вхождения в ЕАЭС было где-то около 6-7 перерабатывающих предприятий, которые перерабатывают молочную, мясную продукцию, да, рыбную продукцию. Сейчас их больше 90, которые сидят в едином реестре ЕАЭС. Кроме того, у нас появились предприятия по агропереработке, да, то есть это не только мелькомбинаты, но и те заводы, которые выпускают джемы, салаты, там, кетчупы и тому подобное. Кроме того, если вы вспомните, до 2014 года у нас всего лишь по всему Кыргызстану было там 1 ТЛЦ работал, да, так по себе. Сейчас их около 20. Чуть ли не в каждом регионе есть торгово-логистический центр. Кроме того, мы сейчас, если мы посмотрим по поступлению в бюджет от таможенных пошлин, да, мы больше получаем, чем отдаем. Для наших граждан были созданы максимальные условия для нашего бизнеса, для того, чтобы они могли заниматься международной торговой деятельностью в рамках Союза. Кроме того, вы знаете, Российская Федерация в одностороннем порядке передала нам $500 миллионов, как мы создали Российско-Кыргызский фонд развития, для того, чтобы здесь разместить производственные мощности. Кроме того, Российская Федерация нам на грантовые условия предоставила нам... Не, просто я отвечаю на вопрос. Оценивать эффективность работы министров у меня нет права. Да. Рахматчы. Бирдеген айтып коеюн. Нуржигит Кадырбекович. Чоң рахмат, урматтуу Чолпон Алиевна. Биз жакында Жогорку Кеңештин делегациясы Москвага барып келдик. Госдуманын делегациясы менен, Госдума жетекчилиги менен, Совет Федерациясынын жетекчилиги менен сүйлөштүк. Ошол жерде жыйынтыгы катары маалыматтар кетти. Жана Сахаровада медициналык кароодон өтө проблемасы болуп атпайбы? Кезекке туруп эртеден кечке чейин 12 сааттан кезекке туруп атыптыр. Ошондо АЭСтин жарандар үчүн өзүнчө эшик ачуу маселеси чечилди. Эми ошонун техникалык маселелери болсо керек, ошону бир поручение берип койгула. Жакшылап карасын. Элчиликте протокол бар, элчи өзү катышты. Ошол маселе жана токсикологиялык текшерүү 6 жаштан баштап экен, 13 жашка чейин деп көтөрүп берди, Кудайга шүгүр. Ар бир квартал сайын болуп аткан экен, азыр 1 жылга чейин текшерүү болбойт деген сертификат 1 жылга жарай турган. Эми ошолордун майда чүйдө жана кагаз иштерин өзүңүз жакшы билесиз, мамлекет кызматкерсиз, тажрыйбалуу. Ошолорду аягына чыгаруу маселесин бир айтып коюңуз, табыштап коюңуз өкмөт аркылуу. Эми мен бир суроомда бул жерде жанагы эмгек келишими түзүүдө карасаңыз 5 жылга түзүлөт экен, туурабы? Азыр мөөнөтсүз мындай должностной лицолор эмес, обычный сотрудник. Ошону мөөнөттүк өткөзөбүз деп атпайсыздарбы? 5 жыл. Бул ошол үчүн келип атат да. Анан ошол жерде тиешелүү түзүмдүк бөлүмүнүн ишин тескөөчү Евразиялык экономикалык комиссиянын коллегиясынын мүчөсүнүн сунушу менен дейт. Евразиялык экономикалык комиссиянын коллегиясынын төрагасы мөөнөт узартылат экен да.
ошого тактап коюңузчу, бизден ошол коллегиянын мүчөсү ким, азыркы төрагасы ким, төрагасы кандай дайындалат, кандай шартта ротацияланат? Уруксат берсеңиз кайра да расмий тилинде жооп берейин. Болсо кыска нуска айтсаңыз. Кыска айтып берейин. Коллегия состоит из 10 министров. Каждые 4 года назначаются. На каждые 4 года в алфавитном порядке каждая страна как бы председательствует в этой коллегии. На данный момент с 2020 года председательствует белорусская сторона. Председателем коллегии является Мясникович Михаил Владимирович. На коллегии участвуют только министры. Азыркы биздеги айтып атпайбы, мына түзүмдүк бөлүмдүн ишин тескөөчү дейт. Коллегиянын мүчөнүн сунушу менен мүчөсү ким бизден? 2 министр. 2 министр. Түшүнүктүү. Анда министрлерге байланыштуу канча чечим кабыл алынат? Мисалы, департаменттин директору, административдик кызматтагыларды ошолор чечип коет экен, туура, бири-бирине сунуш берип, анан мөөнөтүн узартып. Мына 2 министр боюнча сындар айтылып атат. Аларды мөөнөттөн мурда чакырыш, же болбосо узартпаш маселеси кандай чечилет анда? Уруксат берсеңиз кайра расмий тилинде, чтобы это да, не было неправильной интерпретации. В соответствии с правом Союза есть только 3 варианта, как убирать с должности министра. Это собственное заявление или возбуждено уголовное дело. И третье, он нарушает принцип, то, что он ведет, например, параллельно бизнес. Других вариантов нету. Түшүнүктүү. Эми дагы бир суроо. Мына Адаган Самбач айтпадыбы? Азыр биз буга өзгөртүп киргизе албайбыз. Стандарттык келишим кабыл алышыбыз керек деп. Мисалы, гипотетически деп айтайын. Биз азыр кабыл албай, кылдан кыйкым таптырып кайтарып бердик. Ошону бир өзгөртүп келиштин механизмдери барбы, жол жоболору? Адахан Кисабаевич, наверное, этот просто как бы сразу сказал, что по идее есть право. В рамках процедуры внутригосударственных процедур есть 2 процедуры. Внутригосударственное согласование и внутригосударственная процедура. Внутригосударственная процедура – это когда проходит процедура ратификации. Никто не умаляет права нашего Жогорку Кеңеша внести изменения какие-либо. Просто здесь есть такой принцип, как сказать... мы проходили внутригосударственное согласование, государство дало добро, президенты там, или премьер, на уровне премьера, смотря какой уровень акта, подписали, и потом вносим изменения, и нам будут как бы говорить, ну а что, ребята, вы не могли заранее, что ли, эти предложения дать. Мы поэтому все время призываем, если у депутатов есть предложение что-то изменить в договоре или в международном договоре Союза, то мы можем это инициировать от кыргызской стороны, да, чтобы не задерживать процессы ратификации. А так у вас есть полное право хоть что поменять, хоть что внести изменения. Да? Никто не умаляет ваши права. Чоң рахмат. Эми жыйынтыктоочу суроо. Мен мындай келишимдерге ачкенеде жабышканым суверендүүлүк маселеси бар да. Биз кол көтөрүп коебуз, эртең бүрсү күнү дайындоо укугубуз, же бир кайсы бир ыйгарым укуктарыбыз анан наднациональный структура деп өтүп кетпесин деп атам да. Кыргызстандын өзүнүн суверендик укуктары. Эми мына жерде карасаңыз, протоколдо мындай демилгелер менен түздөн-түз байланышкан өткөөл жоболор киргизилди дейт. Өткөөл жоболор. Сиз эми орусча берип атпайсызбы? Протокол включены переходные положения деп атат да. Ошол өткөөл жоболордон кабарыңыз барбы? Ошо окшогондор менен анан дагы бир балекеттерди кабыл алып койбосун дегеним да. Да, переходные, здесь есть, кроме этих изменений, это проблемы пенсионного начисления в Российской Федерации. Вы знаете, все сотрудники, они работают по законодательству Российской Федерации. Вот необходимо здесь унифицировать именно для российских граждан, да. И есть моменты, люди, которые сейчас работают, переходные положения, то есть, допустим, должностные лица, если они останутся 4 года свои доработать, проблем нету, то обычные сотрудники, они же были приняты на работу на бессрочной основе. То здесь может усмотреться как бы нарушение трудового законодательства Российской Федерации. Для того, чтобы эти нарушения как бы обойти, специально международным договором вносятся изменения, что их сроки будут пересматриваться, как я сказал, на 5-летний срок. Чоң рахмат. Бүттү окшойт, суроолор, жооптор. Анда эмесе корутундуга өтөбүз. Бул мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана жогорку кеңештин 1-чи окууга сунушталсын. Ким макул? Каршы? Жок. Чоң рахмат. Ачык Акыйкат каналында 1-чи жолу болсоңуз, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркыраткан чындык биз менен.